алейкум, урматтуу туугандар, баарыңыздарга Алланын рахматы, ырайымы, мейри болсун. Пайгамбарыбызга жүрөгүнүн кырсытабынан салам салаваттар болсун. Азыр биз келген мечит бул Сулайман Раджихи дегендин мечити. Аллах Тааладан кабыл кылган экен, өтө көп кызмат кылган. Бул Forbes боюнча дагы эң алгачкы орундарда турган. Бул арабтар боюнча эле эмес, дүйнө жүзү боюнча эң чоң эме да, бай адам да, Раджихи деген банк. Бирок бунун историясында айтат, ушундай колунда эч нерсе жок болгон экен да. Бир тыйын, бир дирхамы да жок, бир реалы да жок болгон экен. Экскурсияга чыкканда балдардын баары чыккан экен. Бул болсо бир реалы жок, күндө үйгө барат, жылайт. Экскурсия болсо жакындап келатат. Анан бул экзаменди жакшы тапшырган үчүн агай короче буга бир палестинец агай бир реал берген экен да. Кийин ошо менен экскурсия чыгып келип, бирок кийин агайын ушундай акызын берген, агайын үйгө эмеге чакырган. Тамакка чек. Мондай үй болсо керек да. Кийин чакыртып ушул жерге айтканда агай тамак ичип, агай ушул сиздин үйүңүз деген да. Кийин ушундай болгон, ушунчалык азыр канча Риядда 20 миңден ашык финиктер бар, 10 миң тоннадан ашык курма. Ошолордун баардыгын бул Алла жолунда кылышты да. Bunun partneri Allah olmuş kendine, mesela 100 som taksa 50 som menен bölüşөт. Экен тайпа мусулман адам эч качан албайбай, берипбайт депчи. Аллах Таала мусулдашууду көрсөткөн да. Тикнерин келип айтып атпаймынбы, дейм, алар мурун болсо керек да, сакалы мына живой пример. Сулайман Раджихинин да интернеттен, ютубтан өздөрү да берсе маалымат алып көрүш керек да. Мусулман адам эч качан албай, берипбайт. Мына зданиялардын баардыгы. Бул өлгөнгө чейин писатына писат кылган экен, бөлүп бергенчи Алла жолунда жетим жесирлерге. Андан кийинкисин өлгөндөн кийин 60%-ын Алла жолунда, 40%-ын үй бүлөсүнө калтырган да. Азыр Кыргызстанда мечит салып аткан, көпүрө салып аткандардын кээ бирлерин да ушунун акчасынан, капиталынан кетет да. Ушулар ушундай да, акыретке ушундай иш кылып кеткен, аны көрүп аткандардын баардыгы Сулайман Раджихи салган да. Бул ушул жерге мисалы кыргыздарга да жуксун деп ушул жерде кичине тамак уюштуруп неме кылып атабыз, Кудай буйрса.